рахмат барыңыздарга, аябай кун коюп отурганыңыздарга. 3 саат болду отурганыбызгачы. Акыркы энеңер менен мени жакшы угуп койгула. Макулбу? Бул акыркы презентация. Бул презентация Ага Mortgage компаниясы жөнүндө айрыкча айтып бергим келет, кантип биздин фирма, кантип биздин команда силерге жардам бере алат, финансылык эркиндикке жетишкени. Көбүнчөңөр мени программист катары таанышыңар мүмкүн. Себеби мен Америкада биринчи кыргыз Salesforce программист мен 2000 так что мен 2016-жылдан бери программист болуп иштеп келатам. Анан 2019-жылдан бери мен Salesforce программирование дагы окутуп баштадым башкаларгачы. Бул менин окуучуларым, Мэриленддеги эң чоң community колледжде сабак берчүмүн. Анан мен дагы YouTube каналдан сабактарымды берчүмүн, Instagramдан, анан балким кээбирлерден биякта менен сабактарыма катышкансам, мен Salesforce боюнча Америкада биринчи буткемп ачкам. Анан мен билиммен дагы Salesforce конференцияга барып бөлүшкөм да. Ошол 2016-жыл мен үчүн өтө маанилүү жыл. Себеби мен ошол жылдан баштап Salesforce программист болуп баштадым да. Бул жыл мен үчүн дагы өтө маанилүү, себеби ошол жылы 2016-жылы мен биринчи real estate үйүмдү алдым да, биринчи үйүмдү алдым Америкада. Ал үй таунхаус, Мэриленд штатта. Бул ошол үй да. Мен бул үйдү алганда аябай өзүмдү кыйын сезгем да. Аябай өзүмдү бай сезгем. Себеби ойлогомда аябай чоң үй экен, 4 bedroom бар экен. Эмне кылам ушунча bedroomду депчи. Анан мага аябай жакты үй алганчы ошондо. Анан ошол үчүн аракет кылып, тырышып, акча чогултуп, бир аздан кийин дагы бир үй сатып алдым. Бул менин биринчи rental property. Биякта атайын 5 bedroom болсун дедим да. $215,000 алдым. 5 bedroom. Ар бир бөлмөнү өзүнчө тапшырып койдум. Анан баардык тең почти индустар болгон. Анан бүгүнкү күнгө чейин тапшырам. Аябай жакшы акча берет ай сайынчы. Ошентип ошол үйдү алып атканда ошо түшкөн сүрөтүм 2016-жылы. Да, мен азыр деле жашайм. Да, мен атайын келдим жака презентация үчүн. Мен ошол бүгүнкү күнү менде real estate Мэрилендде негизинен, бирок азыр Иллинойдо дагы бар. Менде жалпысынан 30 узак мөөнөт квартиранттар бар. Бул менин real estate тажрыйбам. Эми бакытты деле тааныйсыңар, бакытты көңчөңөр айтишин катары таанышыңар мүмкүн. Себеби көптөн бери бакыт ошо IT проекттерге пропаганда кылып, таркатып, популяризация кылып аракет кылып берет. Ошол эле маалда бакыт аябай кыйын real estate инвестор. Бүгүнкү күндө анан Гавайи, Висконсин, Иллинойс штаттарында бар. 2021-жылдан бери топтогон портфолиосу. Жана көрдүңөр, Висконсиндеги бүгүнкү күнү орточо $15,000 ай сайын киреше берет. Бул сүрөттө бакыт Десплейстеги биринчи үйүн алган церемониядан. Бул үй болсо бакыттын Висконсинде жакында эле сатып алган резорту. Бул болсо бакыттын Гавайидеги биринчи Airbnb-си. Так что бакыт ар кандай тажрыйбасы бар. Бакытта real estate аябай жакшы көрөт. Анан ушунун айланасында көбүбүз аябай көп сүйлөшчүбүз да. Мындай кылса болот экен, мындай кылса болот экен, эмнеге мындай кылмайбыз депчи. Анан биз өзүнчө эле сүйлөшөлү, башкаларга да бөлүшөлү, кеңири көбүрөөк круг менен адамдар менен сүйлөшөлү деп биз 2023-жылдан баштап ивенттерди өткөзүп баштадык. Бул биздин биринчи өткөзгөн ивентибиз. Бул Кыргыз комьюнити центрде болгон. Ошол кезде биз примерно 120 адам келди окшойт. Бакытта ошо 120 адам келгенде биз аябай таң калдык, ушунча адамдар real estate кызыгат депчи. А бүгүн азыр карасак 250 адам келиптир. Биз ого бетер кызыгып атабыз, кубанычтабыз. Ушунча көп адам, ушунча көп кыргыз буюрса келечекте инвестиция кылат деп. Ошол бул биздин биринчи ивентибиз болгон. Көрдүңөр, аякта Kahoot ойноп атабыз. Kahoot ал кезде иштеген. Интернет жакшы болгон ал кездечи. Жерде. Анан биздин экинчи чоң ивентибиз бул Гүлзинанын халал фермасына өттү.
атайын грузина чатыр заказ кылып, биз ошол суукта ошондо отурдук. Андан кийин биз кыргыз комменттерди өткөздүк, себеби жылуураак отуралы деп. Ал кезде суу болуп кетти, айтасызчы. Анан биз дагы ивенттерден тышкары YouTube'га көп маалымат чыгарабыз. Бул болсо Ринаттын YouTube каналына берген house tour, интервью, маектер бар. Кээрлерин көргөнсүңөр. Биз дагы ретрит уюштурганбыз. Бакытты барып real estate портфолиосун көргөнбүз. Канча акча табат экен, кандай кыйынчылыктар бар экен. Эгер биз үй алсак, азыр акча салсак, аяктан келешек тапсам болобу депчи. Ошентип real estate дагы пайдасын көрдүк. Саякаттадык, жаңы жер көрдүк. Ошентип анан биз дагы house tour уюштурдук. House tour деген, эгер бирөө биздин группадан үй сатып алса, барып көрөбүз да. Ал үйдү кантип алды, канчага алды, кандай шарт менен алды, кантип аяктан акча табат экен. Бул мен алган үйдү көргөнбүз. Биз дагы данышмандын үйүнө барганбыз. Балким кээриңер ошол үйгө, ошол house tourга баргансыңар. Бул бар жалаң эле Чикагодон эле презентация семинар өткөзө берилди. Биз дагы Питтсбургда бардык. Чакан 15 адамга семинар өткөздүк. Ошентип карап көрсөк 2023 жылдан бери биз 5 real estate форум өткөздүкбүз. Ал форумдарга жалпысынан 700 адам катышыптыр. Дагы биз 4 house tour уюштурдук, 30 вебинар, хайкинг, пикник кылдык real estate тематикасында. Ошол пикниктин бирөөсүнө Адалмин спонсор кылган, чоң рахмат Адалмин. Биз пикник кылып real estate аябай сүйлөштүк. Ошо real estate ретрит уюштурганбыз, Гавайи, Висконсин штаттарда. Анан көп маалыматты биз YouTube, Instagramга бөлүшкөнбүз. Ошентип биз эмне үчүн муну баарын кылып атабыз? Бакытты көбүз ишенебиз. Көбүрөөк биз real estate жөнүндө бөлүшсөк, көбүрөөк маалымат менен алмашсак, анда биз көбүрөөк инвестмент кылабыз да. Анан көбүрөөк инвестмент кылып биз тезирээк байыбыз. Биз ишенебиз, кыргыздар бай болуш керек, бутка тезирээк жүрүш керекпиз. Биз ошондо эркиндикке жетебиз да, финанстык эркиндикке. Мына статистика боюнча карасак, орточо Америкада үй-бүлө $69,000 табат экен. Бул англисче болду median household income деп коет. Америкада орточо үй-бүлө $69,000 табат жылына. Бирок кайсы этнос группа эң көп акча табат деп ойлойсуңар? Ушул орточонун ичиненчи кимдер? Азиаттар. Азиаттар. Орточо азиат үй-бүлө $100,000 табат. Кайсы этнос группа эң аз табат деп ойлойсуңар? Каралар. Алар $48,000 табат. Эгер биз кыргыздар туура инвестиция кылсак, биз азиат группага жакынкар болуш керекпиз, азиат группадан болуш керекпиз. Эгер туура инвестиция кылсак, анда караларга жакын болобуз. Ошол үчүн туура инвестиция кылалы. Жо биз азиаттарды сүйлөшүп атабыз. Анча индустар да бар, япондор да бар. Биз мындай жалпы айтып атабыз. Ошол үчүн биз каалайбыз көбүрөөк инвестиция кылып, туура агенттер менен иштешип, туура брокер менен иштешип, туура адамдар менен сүйлөшүп, мына Зияштай, Тимурдай адамдар менен кеңеш алып, биз $100,000, кеминде $100,000 тапкан үй-бүлөлөрдөн бололу. Бирок эгер ошол азиаттардын ичинен ачсакчы, алда бөлүнөт, азиаттардын түрлөрү бар. Кайсы азиат группа эң көп табат деп ойлойсуңар? Индустар. Билесиңер канча табат индустар орточо? Бир үй-бүлө $150,000 табат. Карасаңар, аябай көп. Кайсы азиат группалары аз табат? Статистика боюнча. Бурмалыктар, вьетнамдар, алар финансылык грамотность азыраак адамдар да. Вот биз кыргыздарчы каякта болуш керекпиз? Ошо да? Биз эгер туура инвестиция кылсак, көп инвестиция кылсак, бири-бирден үй алып, бири-бирден жакшы инвестмент кылсак, биз дагы индустардын жандары болобуз. 150,000 болсо, мына 130,000 болот. Бул статистика Америка өзү чыгарат экен. Буюрса 10 жылдан кийин Америка статистика чыкканда, чыгарганда биз да ошо кыргыздар ушул тизмеге кирели. Индустар, кыргыздар, кайрандыктар деп чыксын. Ошол үчүн биз бакыт өкөз үчүн өтө маанилүү ушундай маалымат бөлүшкөн үчүн. Биз
кыргыздар байрак болгон сайын биз эркиндикке жетебиз. Айрыкча биз азыр бүгүн финансылык эркиндикти талкуулап атабыз. Бул эркиндик маанилүүсү анда башка нерселерге убактың болот да. Бул саякаттаганы, үй бүлө менен убакыт өткөзгөнү, кээ бирлер үчүн балким жөн эле эркиндик керек да. Каалаган проекттерге убакыты болот, акчасы болот. Ошол үчүн биз үчүн өтө маанилүү дейм да. Ошол passion project деп коет англисчечи. Проекттерге финансылык эркиндик керек да. Финансылык эркиндик болсо көп нерсе кыла албай каласың да. Бирок финансылык эркиндикке жетиш үчүн ушундай проекттерди көп кылыш үчүн өтө маанилүү ингредиент бар да. Бакыт экөөбүз байкадык, көп нерсе бир нерсеге тапалат да. Real estate investment кылыш үчүн бул финансирование да тапалат. Акча ала аласыңбы? Ушул билесиңби, маалыматың барбы кантип инвестмент кылыш керек экенчи? Ушул проблеманы чечиш үчүн Бакыт экөөбүз ошо Алга Mortgage компанияны ачканбыз. Ошол 1,5 жыл ошо кыргыздар менен сүйлөшүп, презентация кылып атып, түшүнүктүү, эгер биз жардам бере алсак, ошо ипотека берген, анда оңойлоп болот да, кыргыздарга баштап кеткен. Бакыт экөөбүз кыргыз болуп, анан эң астан иммигрант болуп, көп нерселер кылган үчүн биз ситуацияны жакшыраак түшүнөбүз да, кыргыздардын кыйынчылыктарын, кандай суроолор бар экен, кандай менталитет бар экенчи. Ошол үчүн биз Алга Mortgage деген компанияны ачканбыз. Биз бүгүнкү күнү лицензиябыз бар, Пенсильвания штаттан ипотека бергени. Биз күтүп атканбыз, ошол бүгүнкү күнгө, азыр күнгө Иллинойс штаттан дагы лицензиябыз болот, ипотека берген. Бирок биякта чиновниктер мас жайыраак иштеткен, ошол үчүн кечирээк келет да. Эгер анан биз дагы Огайо штаттан пландаштырып атабыз ипотека бергени. Ушул 3 штатта биз фокус кылдык. Биздин фирма жөнүндө негизги фактылар, биздин толук атыбыз Алга Mortgage LLC. Бул биздин NMLS номери бар. Муну интернеттен кирип NMLS датабазага кирсеңер, ошол Америкада ипотека берген фирмалардын арасындабыз биз. Бул фирманы негиздеген, жетектеген Бакыт жана Сейитбек мен. Анан биздин фирма октябрь 2024 жылы башталган. Биздин негизги максатыбыз кыргыздарга жардам бергенди, финансылык эркиндикке жетишкенди кыймылсыз мисса кылуу менен. Бул биздин негизги максатыбыз. Анан бизде офис бар азыр Десплейсте, Иллинойдо, анан Филадельфия, анан Синсиннатиде да офис ачканды пландаштырып атабыз. Биздин негизги лоун офисерибиз бул мен, Сейитбек. Анан мен менен имейлден байланышсаңар болот. Анан телефон номерим да бар. Бирок чала бербейчи, мен SMS жазып койсоңор, мен билем да ким экенчи. Кээде мындай мага спам колдор келет да. Ошол үчүн SMS жазып коет. Пожалуйста, башындачы. Анан ошо биз бүгүнкү күндө Америкада биринчи кыргыз mortgage brokerage фирманы ачтык. Бул үчүн аябай кубанычтабыз. Буюрса көп кыргыздарга ипотека алган жардам беребиз. Мен кыскача түшүндүрүп берейин, mortgage brokerage эмне экен? Себеби бул мындай нерсе Америкада бар, а Кыргызстанда жок да, mortgage brokerage дегенчи. Ошол үчүн түшүндүрүп коеюн. Mortgage brokerage эмне экенин билесиңер? Ким кыскача түшүндүрүп берет? Түшүндүрүп бериңиз. Это компания, которая выступает вместо клиента и банка. Получается, если ты хочешь дом, то ты первое обращаешься к ипотечному брокеру, который собирает весь твой кейс, и потом рассказывает, что делать. После этого ты идешь, после он соединяется с банком, и также потом через это начинается состоять недвижимость. Но основа, которую он тебе помогает, это просто твой друг, который ты можешь выложить все, что у тебя есть, и он подскажет, как Да, очень компактно. Да. Mortgage brokerage это биздин максатыбыз силерге ипотека алып бергени. И биз ипотеканы оптовый ипотека берген фирмалардан алабыз да. Америкада чоң оптовый ипотека берген фирмалар бар. Алар түз эл менен иштешпейт да. Алар менен биздин mortgage brokerage сыяктуу фирмалар иштешет. Биз силерге өзүбүздүн акчабызды беребиз. Бул банк болсо, алар өздөрүнүн акчасын берет. Биз болсо, как консультант сыяктуубуз да. Биз эмнеси менен жакшыраак mortgage brokerage компания. Биз аябай тез иштейбиз да. Бюрократия азыраак. Биз аябай мотивированыбыз. Биз бир эле нерсе кылабыз. Банк мисалы
машинеге ипотека берет, бизнеске ипотека кредит берет, көп нерсени кылат да. Ипотека бизнестен кичинекей болушу мүмкүн да. Биз бир нерсени кылабыз, ошол нерсени аябай жакшы кылабыз. Ошол үчүн mortgage brokerage фирмалар даже тезирээк жабат да ипотеканы банктарда. И алар менен иштешкен оңойраак. Биз партнерлордун ичинен ипотека табабыз да. Силерге туш келген, силердин ситуацияңарга туш келген. Силер бизнесмен болсоңор, трактор болсоңор же такси драйвер болсоңор, биз ошо ситуацияңарга, кредит скорунга жараша туура ипотека продукт табабыз. Анан кыскача дагы кошумча түшүндүрүп берейин, визуально экинчи айырмасы. Баштагандан бери бuyakta бир машина тосуп калыптыр. Ачып койгучу, кимдин машинасы? Ана. 26073 Lexus, ак Lexus жылдыр койсоңуз, пожалуйста. 267 Mortgage brokerage бул CarMax сыяктуу. CarMax'ты билесиңерби? CarMax'ты, э? CarMax'та машина алгандар барбы? Барбы? Жокпу? Мен алгам машина. CarMax'та аябай ыңгайлуу да машина алган. Сен CarMax'ка барсаң, бuyakta бардык фирмалардын машиналары бар. Анан алар аябай тез иштейт. Анан баасы аябай түшүнүктүү да. Банктар алар как Toyota dealership сыяктуу. Toyota dealershipке барсаң, только Toyota машина сатат да. Сен ал Toyota фирманын болчу. Эгер Honda машина алып келсе, барып Honda dealershipке алыш керек. Эгер Jeep машина алып келсе, анда Jeep dealership. Уште көп жерге кыдырышың керек да. Туура машина тапканчы. Ал банк сыяктуу, э. Бир жагынан брокерage майдырак да. Бир жерге бардың, аякта бардык машина бар. Toyota да бар, Honda бар. Анан аябай тез иштейт. Мисалы, dealershipке барсаң, кээде түшүнүксүз да, канчага машина алыш керексиң. Сотулашың керек, билбей атасың. Аягына чейин сотулашың керек. CarMax'та түшүнүктүү. Бир барып ошо менен алсаң, аябай тез иштейт. По картинкам сделканы. Биз ошо CarMax сыяктуубуз. Бир жерде көп выбор бар. Яна тез иштейбиз. Анан дагы алган mortgage компаниясы аябай жакшы ставка менен ипотека алып бере алат. Себеби биз Америкада эң чоң mortgage brokerage network'ун ичиндебиз да, Moto mortgage компаниянын ичинде. Бул Remax фирманын дочерний фирмасы да. Анан биздин network аябай чоң болгон үчүн оптовый ставка менен алабыз да ипотеканы жанагы как Costco'га барганда чоң менен аласың го, арзанчы. Бизде ошентип биздин network аябай жакшы выгодный ставка менен алат ипотеканы. Биз ошол скидканы арзаныраак ипотека алган үчүн биз ипотеканы силерге да арзан беребиз. Биздин негизги 14 партнер бар. Алар United Wholesale Mortgage, Newrez же PennyMac. Бул негизги 3 партнер. Кемдерин таанысыңар? Newrez'de же PennyMac'te алар оптамда иштейт, андан кийин Robinson'да иштейт. United Wholesale Mortgage болсо бир гана оптам иштейт. Кантип силерге жардам бере алабыз? Силер 5 минут алып бир форма толтуруп койгула. Аны Telegram группадан бөлүшөбүз, же Instagram'дан да бөлүшөбүз. Аны толтуруп койсоңор, биз силердин толук историяңарды билебиз да, ситуацияңарды. Анан ситуацияңарга жараша биз туура продукт таап бере алабыз. Биз аны айтып бере алабыз, кантип кредит скоруңар жакшыртсаңар болот, жаздык кредит скоруңар жетеби, эгер үй алып атсаңар, туура райондон үй алып атасыңарбы, кандай үй алсаңар жакшы. Мисалы, квартира тандап атсаңар, биз айтып коебуз, балким үй карабайсың же multifamily албайсың деп, биз силерди направлять этип коебуз. Анан биз дагы эң маңыздүүсү туура ипотека тандайбыз да. Ипотека түрүлөрү аябай көп да. Биз азыр бияктан conventional, FHA деп атат, бирок андан тышкары да көп башка специальный ипотека продукттар бар да. Биз ошолорду түшүнүп силерге айтып беребиз. Ушундайды колдонбойсуң депчи. Анан негизги биздин максатыбыз жардам бергени, силерге кирешелүү инвестиция кылганы. Себеби кирешелүү инвестиция кылсак, анда тезирээк финансылык эркиндикке жетебиз. Бизден көп суроо келет финансирование боюнча. Мисалы, $450 000 үй алсам болобу, менин кредит скорумду 30 очкого бир ай ичинде алмаштырып жакшыртып койсом болобу, же мен Америкада трактор болуп январь 2024-төн бери иштеп баштадым. Мен үй алсам болобу деп ушундай суроолор келет да бизгечи. Бирок ушул суроолорго биз сүйлөшүп атып эле жооп бере албайбыз. Биз жооп бериш үчүн силердин ситуацияңарды билиш керекпиз да. Айлыңар канча, банка счетта канча акчаңар бар, кредит скор канча, кандай иш кыласың, налогуң кандай депчи. Ошол үчүн биз ушундай өзүңөрдүн сурооңорго жооп бериш үчүн ушул 5 минут алып форманы толтуруп койгула. Биз анда баардык картинаны билебиз.
Анан биз силерге точно жооп беребиз. Макулбу? Аябай биз бир нерсе точно аябай жакшы билебиз да, бул ар бир кесипте жакшы продукт бар да. Мисалы, ким трак драйвер болсо, ким такси драйвер болсо, же нейл салонда иштеген болсо, же ким сантехник, электрик болсо, же ким флиппинг кылгысы келсе, алар ар бир ошо кесип үчүн өзүнчө жакшы бир продукт бар да. Биз ошо силердин ситуацияңарга жараша карайбыз да, кайсы продукт силерге жакшы экен. Силердин анан жакшы продукт тапсак, ипотечный ставкасында жакшы, анан азыраак чөнтөгүрдөн акча кетет. Жалпысынан үй алыш үчүн эң маанилүү 3 нерсени айтып берип баарыңаргачы. Ошо биринчиси болсо кредит скорду жакшы кармагыла. Кредит скор бул силерге банктын ишеними. Америкада почти баардык эле финансирование жасалат. Наличкага эч нерсе жасалбайт. Даже Илон Маск Twitter'ди сатып алганда, дүйнөнүн эң бай адамы, аны кредитке сатып алды. Биз жөнөкөй адам болуп, бизде деле көп нерсени, баардык эле нерсени кредитке алабыз да. Ошол үчүн кредит скорду ал үчүн сакташ керек биз жашоочу. Дайыма 700 кырмайлы. Экинчи нерсе, такс ретерн сөзсүз тапшыралы. Макул азыр жакында ушу 2024 жылы аягына келет. Юрист налоговик менен сүйлөшүп, же бирөө специалист менен сүйлөшүп, сөзсүз такс ретерн тапшыргыла. Макул сен ошо такс ретерн негизинде ипотека берилет. Ипотека алыш үчүн кеминде 1 жыл такс ретерн керек. 2 жыл болсо анан да жакшы. Бирок 1 жыл деле болот. Анан үчүнчүсү болсо акчаңарды банкта кармагыла. Макул өткөндө бирөө менен консультация берип атсам, айтат, мен үйүмдө 20 000 доллар бар, үй алсам болобу депчи. Анда болбойт. Аны мененчи, ал акча банкта болсо керек. Анан мисалы азыр банкка салып, анан эртең алса болбойт да. Аны кеминде 2 ай туруш керек банктачы акча. Биякта жана 11 сентябрдан кийин строгий болуп калды да. Акча каяктан келет экен, алар билиш керек. Наличканы жаман көрүшөт. Ошол үчүн силерде деле акчаңар болсо, матраста болсо, сейфте болуп, банкка салып койгула. Макулбу? Америкада банктар жакшы. Акчаңар жакшы калат. Так, сценариялар. Эки сценарийни айтып бергим келип атат. Жакында эле пенсионер штаттан 2 адамга консультация бердим. Балким ошол сценарий силерге деле туш келет. Биринчи сценарий болсо, бизнесмен кишиге Америкага январь 2023 жылы келиптир. LLC ачыптыр июнь 2023 жылы. Кылган иши бул электроника аппараттарды оңдойт экен. Кир жуугуч машиналарды анан кредит скору 700 өйдө, жашаган жери Пенсильвания. Анан 1 жыл такс ретерни бар. 1 жыл такс ретерни бар. Бул киши үй алгысы келет. Анан ситуациясын карап, форманы толтурду, 5 мүнөт алып берип. Биз сунуштадык bank statement loan. Bank statement loan деген жөн эле банковский отчеттун негизинде ипотека беребиз да. Банк жана чейсте счёту бар экен, ошолордун 12 алып санап чыктык да, ай сайын канча кирешен калып атат экен, анан ошол кирешен негизинде ипотека беребиз. Bank statement loan алыш үчүн 20% down payment бериш керек. Мисалы албай эле 400 000 доллар үй алгысы келип атат. Бирок ал 100 000 доллар керек да. Эмне үчүн 100 000 доллар болуп калды? Эмне үчүн 80 000 доллар эмес? Closing fee'ler бар, налогтор бар, дан башка агенттерге төлөш керек, ошентип 100 000 доллар керек болду да. Анан ошо азыр караштырылат атат үй. Буюрса Пенсильваниядан үй алат. Bank statement loan программа менчи. Экинчи сценарий бул 0% down payment. Ипотека 0% down payment деген первичный взнос 0%. Бул программадан ипотека алыш үчүн такс ретерн 2 жыл керек. Кредит скор кеминде 620 болуш керек. Анан айлыгы, бунусу эң маанилүү да. Айлык орточо айлыктан 80% болуш керек. Мисалы мен дисплейстен үй алып келсе, орточо дисплейстин айлык деңгээлинен 80% болуш керек. Бул программа аябай жакшы, кимдин айлыгы азыраак болсо, официальный айлыгы азыраак болсочу, мисалы трак драйвер, мугалим,
же салон красотада иштегендерге бул программа жарабайт. Көбүрөөк айлык тапкандарга, мисалы программисттерге. Мына бул орточо айлык дисплейстен карадым. Дисплейсте орточо үй-бүлө $109,000 табат экен. Бул 0% даун программага туш келиш үчүн ошол орточо айлыктан 80% табыш керек да, ошондо 80% бул $87,000. Эгер сиздин үй-бүлө $87,000 аз акча тапса, ушул программа менен үй алсаңар болот. Силер биздин Алга Mortgage компаниянын өнүгүшүнө силердин жардамыңар керек. Биз ушундай көбүрөөк ивенттерди уюштурганы, көбүрөөк адамдарга жардам берген. Биринчиси болсо, биз Пенсильваниядан үй алам деген кыргыздарды издеп атабыз. Эгер ким биякта Пенсильванияда болсо, же Пенсильванияда туугандар болсо, достор болсо, үй алгысы келсе, бизге жөнөткүлө. Макулбу, биз азыр Пенсильванияда ипотека берип алабыз, аябай жакшы шарттар менен алар менен ошо адамдарды издеп атабыз. Январь 2025-тен баштап биз Иллинойс, Ногая штаттан ипотека бергени буюрса лицензия алабыз. Ошол үчүн кимиңер үй алгыңар келсе, биз январда баштап бизге кайрылгыла. Макулбу? Биз силерге консультация берип, жакшы ипотека таап беребиз. Буюрса көп кирешелүү инвестиция кылып, кыргыздар индустриялардан жанагы Америкада эң бай азиат группа болуш керекпиз. Макулбу? Биз кыргыздар бай болуш керекпиз. Макулбу? Бай болгондун эң стабилдүү, эң тез жолу бул кыймылсыз мүлк. Кирешелүү. Же балким жакына болуп калабыз. Ошо. Каларым барыбызга финансылык эркиндик, суроолор болсо жооп берейин.